Құдай қаласа, азыр мына проектimiz бүттү. Азыр тетиги Нурматова көчөдө бир кичике жерибиз бар. Ошол жерге жана саяктарга ал эле биздин бир туугандарыбыз, биздин жашоочуларыбыз, Ош шаарынын жашоочулары. Ошолорго татынакай социальный проект менен ошол кышында тоңуп карышып калбасын деп ошол жерге жашынакай жатакана, банясы менен, намазканасы менен жанагындай нарколог, врачтар отура турган жери менен татынакай проектти баштадык. Кудай кааласа, могу октябрдын 20-сына чейин бүтүрөбүз. Бул деген проект мындай болот. Допустим, мына кыш айларында биздин саяктар, ал бардык биздин бир туугандарыбыз. Ал эч тана албайбыз алардычы. Ал кайсы улуттан бар бир жерде тоңуп жатабы, алкаш болуп ичип жатабы, ал биздин бир тууганыбыз. Сиздин бир тууганыңыз. Аларды биз көздүн карагынан сакташыбыз керек. Ошондой акыбал ар бирибиздин башыбызга түшүп калышы мүмкүн. Ал нерседен эч ким не застрахован. Ошон үчүн ошолорго Кудай кааласа, мына октябрдын 20-сына чейин киргизебиз, бүтүрүү проектти ачабыз. Ал жерге, допустим, саяк көчөдө ичип карышып жатабы, аны алып барабыз. Парикмахер болот. Парикмахерди жууп, чачын алабыз, жууп тазалайбыз, переодевать этебиз, баняга салабыз, жылуу жаткырабыз дагы. Анан прокапить этип, врачтар болот. Анан намазканага алып кирип, сабактарды өтүп, то есть ошо адамдын, саяктын оңолушуна шарт түзүп беребиз да. Шарт түзүп, ошолордун бир 10 күн кармагандай кылабыз, 10 күн, 15 күн. Анан уже эгер мындай оңолуу турган болсо, аларды татынакай кылып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушундай общежитияларга, жатаканаларга алып келип жаткырабыз. Ушул проектти айтып коеюн дедим.